Гүлжан Мусалиева педиатр. Ал күн сайын жаңы төрөлгөн нарселерди көрүп, ден соолугун текшерип, балага кандай мамиле кылуу керектигин көрсөтүп, түшүндүрүп, ар бир эне баланын абалын сурап чыгат. Кызымды азыр көрөлү. Ушундай ымыркайлар менен мына 42 жыл болду иштеп атабыз. Кызы жашынакай төрөлдү. Рефлексия. 64 жаштагы Гүлжан Мусалиева Жетөгүз райондук аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн дарыгери. Ал 43 жылдан ашык саламаттыкты сактоо тармагында үзүрлүү эмгектенип, тармактын өнүгүшүнө салымы чоң. Дээрлик жарым кылымга жакын кызматынын акыбети кайтып, саламаттыкты сактоонун отличниги наамына ээ. Дал ушул төрөт үйүндө келечек муун жарыкка келет. Ар бир ымыркайдын саламаттыгына жооптуу болгон ак халатчандар төрөт үйүндө иштеп, адамга жашоо тартуулоого салым кошуп жаткандарына кубанышат. Дарыгерлик эсимде өзүм кичинекей бала кезимден эле мектепке келген врач эжелерди көрүп эле ушу именно балдар доктору болгум келчү да, балдар дарыгери болгум келчү. Ошо школдорго барып, балдарды көрүп, ошолор дарылап, ооругандарды көргүм келип, ошо өзүм кыялымда ошондой болуп эле жүргөм да, анан айтканымдай эле эч жака тапшырбай эле ошо 1975 жылы окууну бүттүм. Чоң Сары Ой айылынан, Ысык Көл районунан. Анан жакшы бүттүм. Анан барып эле медициналык институт болчу ал убакта. Ошо мединституттун педиатрический деген атайын балдар дарыгерин окутат да. Ошол факультетке тапшырып эле ошол жылы өттүм. Анан 81 жылы бүтүп, ошол жылы эле ушул жака келип эле жолдошум экөөбүз тең, ал дагы экөөбүз курсташпыз. Ал хирургический группаны бүттү, мен ошо балдар дарыгери жакты бүттүм. Анан экөөбүз келип үйлөнгөндөн кийин эле 1981 жылдан бери эле ушу Жетөгүз райондук больницасында бир жерде 43 жыл иштеп атабыз. Бул кесип мага жагат. Балдар негизи балдарды дарылаган абдан мага жагат. Себеби деген балдарды дарыласаң 2-3 күндөн кийин эле диагнозду жакшы коюп, туура дарысын берип дарыласаң эле балдар кадимкидей күлүп жайнап, сен апкотко барганда жакшы сразу биздин эмгегибиздин үзүрү сразу эле көрүнөт да, ошо баладан эле. 2-3 күндөн кийин эле бала кадимкидей күлүп, кадимкидей ойноп, келгенде мисалы үчүн жашынакай болуп калат да. Чоң кишилердики хронический көп да. Мага ошо терапевтик дарыгерликке караганда өзүмдүн ушу педиатр деген кесибим жагат. Чоңдордун баары эле көбүнчө өнөкөт ооруда. Аларды азыр жакшы кылып айыктырсаң, кайра жарым жылдан кийин кайра обострение кайра эле келе берет. Балдардыкы эң сонун бир жолу жашынакай дарылап койсоң, үйүңдө шарты болуп, эне жакшы караса эле, жакшы эмизип бакса эле балдарды, эң сонун үзүрү ошондон натыйжасы билинет да. Абдан балдардын мага балдар дарыгери болуу ошонусу менен жагат. Себеби баягы сразу эле результаты көрүнөт да. Жакшы дарыласаң, ошонусу менен мага жагат. Эми так мен бул төрөт бөлүмүндө иштейм да. Төрөт бөлүмүндө иштеп жатканыма жараша ушу төрөлгөндөрдүн саны мага эме да бар отчету. Былтыркыга караганда быйыл 102 балага көбүрөөк төрөлдүк. Балдардын өлүмү мен мына былтыркыга караганда быйыл вообще жок, почти мына ушул 6-ай болду. Бир дагы балдардын өлүмүн берген жокпуз. Төрөлүүбүз балдардын ооручан эле балдардын, эми бизде көбүнчө туубаса балдарда, туубаса оорулар менен төрөлөт да, оору деген эле ошол. Так биздин жакшы деп мен айта алам. Себеби төрөлгөн ооруган балдар аз төрөлүп келатат. Туубаса эмел диагноздар менен дагы бизде аз эмеси төрөлүшү көбөйүп атат. Келиндер өздөрүн жакшы даярдап атат. Азыр энелерди дагы боюнда кош бойлуу аялдарды даярдоо деген бөлмөбүз да бар. Ошол жакта даярдалып, төрөт убагында бала кыйналбас үчүн, өзү кыйналбас үчүн кандай мамиле кылыш керек, кандай кыймылдарды жасаш керек, кантип дем алыш керек жада калса, ошонун баарын окутабыз.
кандай төрөлгөндө балдар да кыйналбагыдай кылып, момундай өзүмдү момундай алгын деп ансагандай ошонун натыйжасында жакшы балдар жакшы төрөлүп атат. Дарыгер Мусалиева өзүнүн ишине так жана кесипкөй доктур катары калктын оозуна алынган. Таңдан кечке балдардын ден соолугуна кам көргөн Гүлжан айым кесиптештеринин арасында да өзгөчө сый урматка ээ. Гүлжан Бакеновна биздин детский неонатолог врачыбыз. Көп жылдан бери иштешет, Жумагуловым экөө. Жумагуловым хирург, Гүлжан жем болсо биздин детский неонатолог врачыбыз. Аябай кесипкөй, акылмандуу, ишкер, өзүнүн жумушун так билген, адамгерчиликтүү, аябай жакшы эжебиз. Биз сыйлайбыз, мен сыймыктанам жанында ошо иштегениме. Гүлжан жем болсо бул ушу төрөт бөлүмдө биз ымыркайларды төрөт берсек, Гүлжан жем ымыркайларды аябай жакшы карайт. Колу тийсе аябай эмдүү. Бат эле колу тийген балдарыбыз, сыркоологон балдарыбыз бат эле айыгып, бат эле чыгарып турабыз. Ушу төрөт бөлүмдө көп жылдан бери иштейт. Аябай көп кырдуу, таланттуу Гүлжан эжебиз. Ырдайт, бийлейт, ишин жак билет, энергичный, жакшы, акылмандуу, жакшы врачыбыз. Бул айтат мындай бир талантын айтсак, бул биздин райондук топтодагы ырчы чорчу тобузда эне богу тобунда аябай активдүү мүчөсү, жакшы ырдайт, жакшы бийлейт. Анан ошол топто дагы бир конкурска катышып келген Отунбаева анын бир конкурсунда 5 ырын ырдап, аябай республиканын деңгээлинде 2-чи орунду алып келген да. Аябай биз сыймыктанабыз. Биз коллективибиз аябай жаш коллектив, медсестраларыбыз, акушеркаларыбыз жакшы өзүнүн акыл насааттарын айтып, жүрүм-турумдарын тарбиялап, кыздарыбызды, энелерибизди жакшы акыл насааттарын айтып, энелерибизди жакшы үйрөтүп, эмчек эмизүү боюнча кандай сагыш керек, кандай эмиш керек, кандай кармаш керек, канча убакытка чейин сагыш керек, сооска бутулка бербешибиз керек, жакшы төрөтүп, жакшы карап, жакшы чыгарып, жакшы иштеп турабыз. Биз ушул Гүлжан Бакеновна менен аябай сымыктанабыз. Жакшы иштешебиз, балдарыбызды аябай жакшы карайт, энергичный, опытный, көп жылдан бери иштеген жакшы врачыбыз. Жумагуловым болсо биздин райондук ооруканада хирург болуп иштейт көп жылдан бери. Биз бул адамдардан аябай жакшы үлгү алабыз, сыймыктанабыз, жүрүм-турумдарын, сүйлөгөндөрүн биз өзүбүзгө как практика катары алабыз. Жакшы адамдар, көп балдарды тарбиялап өстүрүштү. Өзүнүн кыздары да жакшы, эгиз кыздары бар. Ошо эгиз кыздарын өстүрүп, чоңойтуп, жакшы тарбия берип, медакадемияны окутуп, азыр мына бизде поликлиникада семейный врач болуп иштеп атат, Кундуз кызыбыз. Бул кишилер жөнүндө айта турган болсок, көп нерселерди айтсак болот. Аябай акылмандуу. Бул эжеден болсо биз жакшы тажрыйба алдык. Биз келгенде эле жакшы тажрыйба алып, үйрөтүп, обход жасаганда чогуу жасадык. Чогуу жүрүм-турумдарды кандай сүйлөш керек, кандай обход кылыш керек, ар бир аялга кандай мамиле кылыш керек. Ар бирине өзүнчө подход жасаганды үйрөндүм да. Жакшы карайт, врачтарды көңүл коюп, обход жасаганда биз балдарды да аябай жакшы карайбыз да. Башы көзүнөн бутуна чейин жакшы карайт. Колтугунан буту колу, тияк бияк аномалия развития жокпу? Колдорунан, пальчиктеринен бери бүт карап эсептейбиз да, бүт көңүл бурабыз. Кирпик кашынан бери карагыла дейт да. Аябай жакшы врач, опытный, биз аябай сымыктанабыз, бирок чынын эле үлгү ала турган семьяда. Жакшы иштейт, көп жылдан бери жакшы ырдайт. Коллективде да биз өзүбүзчө чогулганда биздин көңүлүбүздү аябай жакшы көтөрөт, ырдап берет бизге. Жумушту аябай өзү так билет. Көп жылдан бери иштейт. Анан балдарыбызды жакшы карап, колу тийсе эле биз Гүлжан Бакеновна элебиз да, анан бир бала сорколоп же тиңдемде болсо, колун карап, өзү карап, обход жасап, тигинтип койсо эле бат эле бул бала сакайып, жакшынакай болуп кетет да.
Дасыккан адис өз билгенин өсүп келе жаткан жаш дарыгерлерге үйрөтүп, келечекте бейтаптардын ден соолугуна кам көргөн күчтүү кадрлар чыкса деген тилекте. Ал эми Гүлжан Мусалиеванын жолдошу хирург Жумагул Иманбаевдин дээрлик баардык убактысы ооруканада өтөт. Ал келген бейтаптарды мынабул чакан иш бөлмөсүнөн кабыл алат. Бир сөз менен айтканда, кесипкөй дарыгер бүт өмүрүн медицинага арнап койгон. Ал медициналык институтун ийгиликтүү аяктап, алгачкы эмгек жолун Жети Өгүз райондук аймактык ооруканасында хирург болуп иштөө менен баштаган. Ben 1974 жылы 72 жылы чоңгусу өзүм чоңгусуда төрөлгөм, ушул Жети Өгүз району чөлкөмүндө эле. Анан 72 жылы биздин айыл 8 жылдык мектеп болчу, ошо 8 жылдык мектепти бүтүп эле андан 2 жыл Светлая Поляна орто мектебин бүтүп 74 жылы. Анан мединститутка өткөмүн. Ушу 7 класстан баштап, ушу 7 класстан баштап эле мен бир хирург жездем бар болчу, раматылык. Анан ошонун үйүнө барып калганда ошонун иштегенин көрүп эле ушу ичимен эле ушу хирург болом деп мындай тилек, ой кылып жүрчүмүн. Анан Кудайдын буйругу менен ошол 71 жылы Кыргыз мамлекеттик мединститутуна кирип 81 жылы бүттүм. Ошол 1981 жылдан бери эч жака жылбай мына ушул Жети Өгүз районунда, а дегенде бизде райондук оорукана дечү, райондук борбордук оорукана деп. Андан кийин анан соолук дебат өзгөрүлдү, ССИМ болду айттыр. Ошол жерде ушу доктор хирургтук кызматты аркалап келем. Анан мен өзүм байбичем, экөөбүз чогуу курсташпыз. Экөөбүз чогуу келгенбиз, орустар айтканда где родился, там пригодился деп. Ушул Гүлжан болсо роддомдо иштейт, врач-неонатолог болуп 81 жылдан бери. Мен ошол 81 жылдан бери ушул районда хирург болуп иштейм. Кызмат ар бир кесип адамды өзү тарбиялайт да. Анан биздин хирургия илими, хирургия кесиби өзүңүздөр деле угуп көрүп билип жүрсөңүздөр керек. Бул өзү тынчы жок. Тынчы жок кызмат. Мына ушул азыркы жашыма чейин түнкүсүн дежурство аламын. Анан хирургияда деген мен раматтылык энем айтып калчу, кетмен эмес ыргытып басып кеткендей деп. Анан баяктан бизден да бир айтып калчу, хирургтардан такыр конокко чакырганга да болбойт, конокко барганга да болбойт деп. Кээде үйгө конок чакырып коюп, биякта операция болуп, оорулуу түшүп калса, үйдөгүлөр конокту тосуп коюшчу. Биз биякта уже ушу операция болсо, же болсо бир оорулуу түшүп калса, ошолорду карап жумуштан чыга албай калабыз. Мындай күндөр далай өттү. Ар адамга жараласың ден соолук, асылбайлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, тана экен, тана экен ден соолук, бакыт экен, тана экен, тана экен ден соолук. Ойлоп ойлоп сыздап кетет кабырга, башкаларга сөз айта албай жанынан, алтын тажы кийгизейин башыга. Ден соолугум орун алчы жанымдан, ден соолугум орун алчы жанымдан.
деген талай экен ден солу. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, Бауреке Акшыйрак жергесине Сары жазга кар калынча эл угуп атасыңар, эмне деген малга чыгым болуп атат. Анан бул өзү ошо Акшыйрак өрөөнү бүт биздин Жетегиз районунун эмесине карайт, Жетегиз районуна карайт да. Анан убагында ошо малчылар тейлечүбүз. Жайлы ушу ар бир чарбанын малчылары чыгар эле, ошол жактан аттан жыгылышар эле. Кээде ар кандай кырсык болуп пычак менен сайышар эле, мылтык менен атышып кээде. Анан ошолорго ал кезде жаш кезибиз жерден жөнөгүлө деп калат. Анан ошо скорыйга бир операционный бригада болуп чыгып кетчүбүз. Анестезиолог, анестезистка, хирург, операционный сестра, водителибиз бар. Ошол бир жолу барсак, Бозбештик бир келин сокур чегип экен. 2-3 күн өтүп кетти. Перитонит деп коет, ичегиси жарылып кетип. Анан ошол жактан ошол Карасай деген кыштоодон Кульцентр деп коет. Ошол жерден операция жасоого туура келди. Акыбалы оор. Кан куюш керек болду. Анан ар жакта ошо тегеректе солдаттар бар экен, аркы пограничный заставада. Чоғандар бар экен. Алардан кан улуп, кан алып, кан куйдук. Чыгылып айтор 3-4 күн ошол оорунун ошол жерде жанында болду. Ошол операционный сестра, анестезистка, анестезиолог болуп. Анан кичине состояниясы оңолуп, мындай транспортабельный состояние деп коет. Ошондой акыбалга келгенден кийин анан 2-3 күндөн кийин алып келип, анан бияктан айыктырып чыгардык. Мындай окуялар болду. Кечээ жакында эле былтырбы мурдагы жылы Барскондон дагы бирөө тоонун башынан баратып учуп кетип, ат издеп жүрүп. Анан МЧС машинеси менен биздин скорый менен чыктык, 2 машина ээречи, хирург менен барсак, ошо Барскондун жашоочусу экен, ошол жакта жайгышым албагат экен. Кечки саат 8-де чыгып, кыштын күнү болчу, кар белчеден, ошо машинени жолдон түртүп, кээ бир жерден тыгылган жерден. Кээде жөө басып, мындай өйдө жандоо бийик жолдордон. Ошентип отуруп кечки саат 8-де чыкканбыз, Кызыл Суудан. Эртеси күнү саат 11-лерде жеттик окшойт. Жетип анан ошол ордунан жардам көрсөтүп бир айрылып кеткен жерлер бар экен, аларды ошол жерден тигип, обработка кылып, анан бир жерге алып келип, кайра. Анан бул биздин хирургия отделенияга жаткырып, жерден дарылап айыктырып чыгардык. Убагында өзүңөр билесиңер, биздин дарыгерлердин көпчүлүгү эле ушу райондон болобу, облустан болобу, республикадан болобу, көпчүлүк дарыгерлерибиз ушу акчанын айынан, орустар айткандай за длинным рублем Россияга кетип калышпадыбы. Анан биз ошо үй бүлөгө байланыппы айтор. Ата-энебиз да биздин колдо болду азыр. Ошол ата-энебиз биздин колубузда эле, ошолордон чыга албай. Кудайга шүгүр, мына ошол жакта эле иштеп жашап келебиз. Хирург чечкиндүү болуш керек. Чечкиндүү болуш керек. Ана мен үйдөгүлөрүм айтып калат, эми биздин үй бүлөдөнчү. Мына 3 кызым бар. Кудай буюрса, 2 уулум бар. 5 баланын ата-энеси болдук. Улуу күйөө балам хирург. Тиги улуттук хирургиялык борбордо иштейт. Илимдин кандидаты болду. Андан эң кичүү кыздарым 95-жылкы Жылдыз Кундуз экөө тең доктурлук гезитти тандап алышып, экөө тең азыр Кундуз бул жерде иштеп атат, ушу биздин больницада, ушу биздин өзүбүздүн айылга турмушка чыккан Кызыл Сууга. Бул жерде үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп атат. Жылдыз болсо Москвада, аякта ошо
Дайыма сергек, позитивдүү маанайда жүргөн ишенимдүү кадамдар менен келе жаткан каарманыбыз Жумагул Иманбаев бир кесипке ээ болуу үчүн билим алуу жана ал кесиптин кесип катары коомдо кабыл алынуусу керек дейт. Дээрлик жан дүйнө тазалыгын талап кылган эң асыл, гумандуу жана ардактуу кесип. Ооруга кабылып кыйналган адамдарга үмүт тартуулап, алардын саламаттыгы үчүн кам көрүлөт. Дарыгерлик жан дүйнө тазалыгын талап кылган эң асыл, гумандуу жана ардактуу кесип. Ооруга кабылып кыйналган адамдарга үмүт тартуулап, алардын саламаттыгы үчүн кам көрүлөт. Участковый терапевт болуп, анан улуу күйөө балам хирург. Анан тиги ошо чоң кызым айтып калат, Алиман. Ай ата карап турса, менин күйөөм так эле сиздин мүнөзүңүздөй дейт. Анан мен ойлоп калам, ай хирургдар деген ушундай болот деп. Хирургдар деген аябай педантичный болот да. Бардык нерсе өз ордунда туруш керек. Бизде баягы бир операцион столдун үстүндө билесиңер да, кайчы биягында туруш керек, зажим биягында туруш керек, бычак биягында туруш керек, тиги жерде, бул жерде туруш керек дегендей. Анан ансыганда бизде ошондой болуп калат экенбиз. Үйгө барганда кичине эле бир нерсе ордунан жылып калса, же ордунда турбай калса. Трагедия деп айтпайм, просто андай болбош керек да. Ушундай болот экен, анан чечкиндүү болуш керек. Шарт чечиш керек, ойлонгонго убакыт болбой калат кээде. Ар кандай ситуациялар болот да. Бул экинчи. Анан кандай которулат, к великому сожалению деле. Азыр көп мындай карап турсаң, ушу биздин ооруканага келгендердин келип ушул жактан каза болуп калгандар бар, ушул жерге авария болуп келишет, травма алып келишет. Мындай карап турсаң эми почти бир дээрлик бир жарымы ушу келген оорулардын жарымы ушу арак менен байланышкандачы. Ушу аракты ичип алып авария болушкандар бар, мушташып травма алып келишет, колу буту сынып келишет, да бир бала болушуп. Анан алкоголик интоксикация болот дейт, ошондон келип алып өлүп калгандар бар, өлүп атышат биринекин. Ушундай карап турсаң, жакшынакай зыңкыйган жигиттер, жүрөгүң ооруйт да. Бирок ошо биздин кадрыбыз, мына ушу больницада эле мен билгенден бир биздин райондо бир 30га жакын дарыгер жетишпейт. 30га жакын дарыгер жетишпейт. Биздин жетөгүз согупусунда Иманбаев Жумагул Иманбаевич 41 жылдан бери иштейт. Абдан кесиптештеринин арасында урмат сыйга ээ. Өзүнүн жумушун абдан сүйөт. Кайрылган ооруларга жылуу, жакшы мамиле кылат. Ошол эмгегинин аркасы менен көптөгөн эмгектерге ээ болду. Мындай өзүнүн кесибин сүйөт, абдан коллективде урмат сыйга ээ. Үй бүлөсү дагы абдан ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн деп айтсак болот. Жолдошу дагы ушул биздин ооруканада дарыгер болуп иштейт. Экөө баланы тарбиялап өстүрүп, алардын баарына жогорку билим берип, ордуна коюшту. Азыр неберелүү болушуп, ошо неберелерин багып жүрүшөт. Көптөгөн жакшы сапаттарын үйрөндүк. Чогуу иштегенден кандай ооруларга кандай мамиле кылышты, биринчи жардам көрсөткөн, биринчи жардамды кандай көрсөтөт, ошо бизге көп жерден консультация берет. Практический дагы, теоретический дагы консультацияларды берип турат. Мен мисалы тез жардам бөлүмүндө иштейм. Биз алып келген ооруларга шашылыш жардам керек болгондо кечиктирилиш жардамды убагында көрсөткөнгө аракет кылат. Гүлжан айым үйдө мээримдүү эне, жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап өстүрүп, 12 неберенин бактылуу чоң энеси менен чоң атасы. Дарыгердин жашоодогу эң биринчи дем берген анын үй бүлөсү. Жумушунда жеткен ийгиликтери жакындарынын колдоосунун таасири экенин жашырган жок. Биздин эми 5 балабыз бар, 2 уул, 3 кыз. Буюрса баары тең ордун тапты.
чогуу жашаганыбызга 44-45 жыл кетти байым экөөбүз. Анан ошондон бери мына ушу 5 баланы чоңойтуп, ордуруна койдук. Кудайга шүгүр, баарына жогорку билимди бердик. Баары жашынакай окуп, өздөрү окуган окуулар боюнча иштеп атышат. 12 неберели болдук. Эми чөйрөнү көрөлү, чөйрөнүн куржунун сөгөлү деген тилегибиз бар. Атабыз 97-ге чыгып кайткан дүйнөдөн. Энебиз болсо 90-го чыгып кайтты. Анан ансыгандай ошолордун жолун жолдоп биз дагы ошолордун жашына жетсек экен, алар да чөйрөлөрүн көрдү, чөйрөлөрдү көрсөк экен деп тилек тилейбиз. Иш менен балдарды чоңойтууда деле ошол атабыз, энелерибиз жардам берди да бизге. Биз деген эми врачтык жумуш ушундай экен. Майрамда жантан бери айтып отургандай, майрамда күчөйт, 6-демалыш күнү күчөйт дегендей. Түн ичинде күчөйт оорулар. Ошого жараша бизге ошо ата-энебиз аябай жакшы жардам берди. Балдарыбызды чоңойтуп, кичине 1 жаштан ашкан деле таштап коюп эле жумушка чыкчыбыз. Жумуш деле мен го, эми атабыз такайыл иштеп атты да. Анан кыйналганыбызды деле билгизген жок ошол ата-энебиз. Атабыз малыбызды бакчу, энебиз балдарыбызды бакчу. Анан ошентип эле кыйналганыбызды билгизбей эле окуттук, иштеп атат. Азыр бизди өзүбүз баягы жаш кезде ушундай доктурчулуктун кыйынчылык кыйын экенин билип, улуу 3 балабызга вообще окуба, врачтын окуусун окуган, өзүңөргө никакой личной жизни андан көрө башка эле жумуш иштегиле деп айттык да. Анан улуубуз Кытай тилин окуп келген, Кытай ошо КНРден. Анан ал азыр ошо өзүнүн кесиби боюнча Алматада иштеп атат. Казак-кытайлар бир фирмасында. Чайна Робер дейби, ошо рекинде иштеп келатат. Ошо жакта азыр дагы 2 уулу бар, чоңоюп калышты. Андан кийинки кызыбызды дагы технологический факультеттин окуган, менин аграрный академиянын. Аны ошентип төлөгөндү дагы ветеринар кылып, өзүбүз эми айылга кичинекей уул болгондон, кичүү уул болгондон бизди баксын деп эле ошо айыл чарба жагын окуттук. Бул дагы өзүнүн эмеси боюнча дыйканчылык эмесин өзү иштетет. Кыздарыбыздын кичинекейлери анан эгиздер. Жылдыз, Кундуз деген ал 2 кызыбыз биз эми тыюу салганыбызга болбой эле врач болушту. Жакшы окушту, жакшы. Азыр эми 1-жыл врач болуп, ординатураларын өтүп, бүтүп иштеп атат. Улуу кыз, ошо кыздардын жылдызыбыз ординатурасын ошо Россияга өтүп, Москва шаарынан бүтүп, азыр ошо жакта иштеп атат. Кичүү кызыбыз өзүбүздүн эле биздин соопу, Жетөгүз районунун соопусу ошо жерде үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп атышат. Жакшы, өздөрүнүн турмуштарын жакшы куруп алган. Эң бир ширин сөздөрүмдү айтсам да, эң бир кымбат капонду жапсам да, энеки бай актай албай максүтүм, эл таппаган мүрөк суусун тапсам да, энеке, ой энеке, энеке бай актай албай максүтүм, эл таппаган мүрөк суусун тапсам да. Атаке бай ыйыгымсың сыйынган, бул жашоодо жалгыз сен деп кыйылам. Беремиңе тазим этем түбөлүп,
биз окуп чогуу бир курста окудук. Ошо институтту бүтүп атып үйлөнүп келдик. Ошо 81-жылдан бери эле ушул Жети Өгүз районуна ата-энелерибиз ал убакта карган адамдар болчу, ошолорго карап эле ушул жака бизди Ошко бөлдү. Мурун деген ошо биздин убагыбызда предварительное распределение деп экөөбүздү Ошко бөлдү. Как раз жолдошу хирург экен, аялы детский врач экен, ошолор семейный экөө дарыгер болгон, бизге аябай жакшы деп Оштун бир районуна бөлдү. Анан кайра бир справка таап барып, атасы карган, энеси карган үйдө кичинекей иниси бар деген справка сыяктанган бир нерсени көргөзүп атып, эметип атып эле келдик ушул жака бөлүнүп эле. Жети Өгүз районуна да керек экен ошол убакта. Анан бияктан облздрав барып эле бизге да ушундай кадр керек, местный кадр бизге да керек деп ошо распределениеге барган облздрав бизди өзүнө сурап алды да. Анан ошондон бери иштеп атабыз. Эми бул киши азыр биздин райондо баягы көп иштеген хирургдардан ушул киши эле калды. Өмүр узун болсун, конечно. Былтыр мына Чыныбаев Садыр Абдырасулович ал киши да хирург болчу да, наставник эле. Анан ал киши былтыр кетти. Эми биз менен баягы замандаш врачтардын, хирургдардан киши ушул киши азыр жанагындай кичинекей азыр жаш врачтар менен толукталды. Баары тең бир көрүп коюңузчу деп кайрылып турат. Эми чынында көзүбүз каныкты да биздин. Баскан оорулуунун басып келатканынан эле ошонун эмнеси ооруп атканын байкап коюлат да. Например, кыйшайып келатса эле бул оору турбайбы? Же болбосо кээ бир больнойдун походкалары бузулуп калат. Сокур ичеги болгон киши түйүлүп калат. Өтүнөн приступ берип аткан киши дагы бир өзүнчө түйүлөт дегендей. Биз эми ушунчалык баягы көзүбүз каныккан, эмне тетиги отуруп алып эле, мисалы үчүн дасторкондо отурган бир келиндерди, например, мен тетиги аялдын боору ооруйт экен, же болбосо тетиги келиндин каны аз экен дегендей, же болбосо тетиги келиндин зоб экен деп эми баягы врачтардын баары эле ошону кое алат. Бирок тем не менее ошо биз сразу ошондойлорго көңүл бөлүп эле, анан жакшы өзү ушунча жыл иштеп жаман сөз уккан жокпуз. Абышкам ошо тиги дала элдин азыр район ичинде эми биздин жашыбыз ушундай экен, Куда сөөгү күтүп атабыз. Барган жерибизден эле ошол отургандардын ичинен эле бирөөнү сөзсүз түрдө колубуз тийип дарылаган болобуз, операция кылган болот, же төрөтканадан жардам көргөзгөн болом мен болсом. Ошондой кайда болсо кадыр сыйдын үстүндөбүз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кудайга шүгүр. Биз жөнүндө такай элден деле баягы азаматтын мыктысын эл билет дегенде, ошо эл билип эле элдин айтканы боюнча болуш керек. Биз деле мисалы үчүн өзүбүздүн жашообузга ыраазыбыз Кудайга. Балдарыбыз оюбуздагыдай. Бир тууган абысыным Нуржан. Анан калса менин атым Гүлжан болсо, келинимдин аты Нуржан. Абысында ошо биз накта Кудай кошкондорбуз да. Анан Токтогулдагы тоодо иштейт, азыр отпускада болуп атат жаныбызда. Бул жумуштан чуркап келе калды. Өзү атам, чоң энем экөө катышып атып жоюлбаган кишилер болчу. Баягы экөө тең согуш убагында туулуп баягы билим албаптыр да. Тем не менее ошол кезде чоң атам менен энем бул биздин айыл өкмөттүн ошол кезде колхоз болчу да. Ошол колхоздун жөн разнорабочий болуп иштечкен. Анан атам деле ошол кезде ошол колхозго жардам берип жүрүп, анан өзү медик болом деп, врач болом деп. Анан өзүнүн күчү менен Бишкекке барып, биринчи жылы ошол медакадемияга өтүп, анан баягы ага деле медакадемияга ушундай эрте барыш керек, жатакана табыш керек деп эч ким айтпаптыр да. Анан биринчи жылы университетке өтүп, анан жатчу жери жок, баягы ар кандай кыйынчылыктар менен где-то бир айда окуптур да, өзүнүн айтымы боюнчачы. Анан баягы квартира жок, тиякта жүрдүм дейт, биякта жүрдүм дейт.
Анан баягы жата турган жерим жок, мейли да кайра келип тур айылга. Анан айылга келип ошол эле биздин колхоздо баягы бир чабанга жардамчы болуп иштептир. Анан баягы 1 жыл чабан болуп иштеп, анан баягы чабан эртең менен кетет дейт. Мен туруп баягы койлорго сило жүктөйм дейт, баягы багам дейт. Анан ойлоп коем дейт, буюрса мен зарплатам жакшы болот болуш керек депчи. Анан бир күнү баягы колхозго бардык дейт, баягы зарплата алганы. Чабан эртең менен кетет дейт, кечине келет дейт. Койду бүт бар мен карайм дейт. Анан баягы ал кезде ошо чабан менден 2 эсе көп акча алды дейт да. Анан yoki бул деген болбойт турбайбы? Бул чабандын акчасы бар, койчунун акчасы аз болот турбайбы деп кайра баягы мектептеги китептерди алып чыгып кайра окудум дейт. Анан окуп, анан кийинки жылы артайын эрте бардым дейт. Баягы жатаканадан орун алдым дейт, биринчи сүйлөшүп, анан экинчи жылда барып өзүнүн күчү менен бюджет көтүптүр да атамчы. Биринчи дагы барат, эч кандай жардам берчү киши жок, биринчи жылда бюджет көтөт. Анан кийинки жылы кайра алып дагы Кудайдын буйругу менен экинчи жылда бюджет көтөт да. Анан ошентип ошактан окуп, анан жакшы билим алып келди. Көп жылдан бери биздин райондо иштейт. Баягы мен ушу атамдын, атанын үнүчү болуп атпайбы? Атага кем ул, атадан тең ул, атадан артык ул деп. Мен ойлойм, атам атадан артык ул болду депчи. Анткени баягы атам өлүп калат. Илгери биздин бир чоң кызыл уюбуз, анан бир көгөшегибиз, анан бир оңгойубуз бар болчу депчи. Кудайга шүгүр, могул эмгектин бар, атамдын эмгеги, ушунча балага эмгек берип, окутуп, баягы ушун баягы атамдын көп жылдык элге кылган кызматы, баягы ата-энесине алган кызматы менен ушуга жетип атат болуш керек. Эми атам эмне калайбыз? Апам менен атам райондо аябай кадыр бартуу кишилер. Көп жерде мен ушундай Жумагулдун баласымсың, ой деп мага жакшы отношение кылат. Эми ошолор ушунча жыл чогулткан эмгектин үзүрүн көрүп, экөө бактылуу дөөлөттүк аралыкка чейин биздин маңдайыбызда төрүбүздүн көркү, үйүбүздүн куту болуп жүрө бермекчи демекпиз. Ошо иштерин ийгилик, үйрөтүп бакыт, самое главное ден-соолук. Ушул үйдүн улуу уул келини болобуз. Менин атым Марат, келинчигимдин аты Гүзада. Ошол биз эмне демекчибиз? Адамдын эң биринчи өмүргө келүүндө Алланын буйругунун аркасында ата-эне себепкер болот экен. Биз ушундай ата-энебиздин аркасында мына ушул бүгүнкү жетишкен жетиштерибиз, иштеген ишибиздеги ийгиликтер, ушундай очор-бочор болуп, 6 саны заман, 4 көзүбүз түгөл болуп, башыбызга баш кошулган баары ушул биринчи Кудайдан, экинчи ушул ата-энебиздин аркасында деп билебиз. Бала сөз бар го, куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ошондуктан мен ойлойм, ушул үйдөгү ата-эненин тарбиясы, ошол үйдөгү ата-эненин таалими ар бир балага ошол өтө чоң роль ойнойт деп ойлойм. Ошондой ошол ар бирибиздин ошол бала кезибизден ооруп калсак, кошо ыйлап, бир кенеде кубанычыңа кошо кубанып, ар бир иштеген ишиңе ийгилигиңин баарын ошол маңдайы жарыла чың кубанган бул ата-эне деп билем. Башын ооруп, балтырын сыздаганда, кыйналган кезде кеңеш сурап, асказоо болчуда бул ата-эне. Ошол ушундай ата-энебиз бар экенине биз сыймыктанабыз. Ушундай ата-энебиз бар экенине биз мактанабыз. Ушул кишилердин аркасында мына бүгүнкү күнгө жетип отурабыз деп ойлойм. 60-ка чыксаң дагы ата-энеге баласың дегендей, же ушул жашка келсек дагы уже ата-энебизге эркелейбиз. Ата-энебизге бар экенине ушундай кубанабыз. Ошол ата-энебиз бар болсун дейли, аман болсун дейли, эч качан оорубасын, ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, балпайып биздин жаныбызда жүрө берсин дейли. Ата-энелери бар, биз ар дайым балабыз. Сен да кошуп болсун, бир сөз. Мен дагы жолдошумдун айтканына кошулам. Бул эң биринчи бул биздин ата-энебиз аман болушсун, жалаң гана биздин жакшылыктарыбыз дагы күбө болуп, биздин төрүбүздө эле жаркырап жайнап, төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин.
ата энебиз бар, биз дагы сыймыктанабыз. Жумагул Иманбаев бош убактысында эмгеги жеңил кирешеси мол кесип катары бааланган бал арычылык менен алектенип келет. Балары багуунун ийне жибине чейин мыкты өздөштүргөн. Балдын кирешеси да өзүндөй таттуу болорун баамдап, бал арычылыктын казанында кайнап, учурда 50гө жакын бал челек кармап келет. Жумуштан келгенден кийин эртели кеч үйгө эрмек кылганга анча-мынча бал челегибиз бар. Эртели кеч буларды эрмектейбиз. Бал челектин да оорасы болот экен өзүнчө бал челектей. Арларды караш керек экен, дарылаш керек экен. Булар деле баладай болуп ушул канчалык жакшы карасаң ошончолук жакшы эме берет экен, бал берет экен. Анан айылды көрүп атасыңар, Кудай берген жер мына. Биягы тоо, биягы суу, мына карагай бу жер. Анан эч жака барбайбыз, ушул жерден туруп эле пожалуйста, тиги кимдер айткандай горный мед, эспарсеттин меди деп эле ушул жерден эле чогултуп коет экен, эч жака чыкпай, огороттон туруп эле. Алабыз эми ар кандай эле, мисалы үчүн былтыр өзүңөр билесиңер, жыл оорураак болуп, күн ысык болуп. Ылдый жактагылар бал албай деле калышты. Анан былтыр 1,5 тоннадай бал алдык. Быйыл да буюрса деп турабыз, эми буйрганы болот да. Эненин ыйык дешет тилегүнү, эзилит эт жүрөгү күнү түнү, эл улуу болсо деген тилегим бар, эр жетип айыктырбай күйүтүмдү, эр жетип актайсыңбы ай үмүтүмдү. Кубанчым кагылайын карегимсиң, канымдан жаралган бир данигимсиң, мезгилсиз бул жашоодо өтүп кетсек, калтырар бул дүйнөгө ай белегимсиң, калтырар бул дүйнөгө ай мурасымсың. Дүйнөдө сен бар үчүн барын жеңем, дүйнөйүм бары түгөл сени менен, дүйнөдө теңдеши жок. Алтынымсың, дүйнөдө сен бар үчүн мен жашап келем, дүйнөдө сен бар үчүн мен жашап келем, дүйнөдө теңдеши жок. Алтынымсың, дүйнөдө сен бар үчүн мен жашап келем, дүйнөдө сен бар үчүн мен жашай берем, дүйнөдө сен бар үчүн мен өлүп келем. Гүлжан Мусалиева карылык доорунда убакытты шаңдуу жана өзү сүйгөн өнөр менен өткөрүүнү каалап, бугене шайыр апалар тобунун шайыр ырчысы болуп келет. Талантты таптап аздекти алган Гүлжан ападай инсандар менен дүйнө жарык жана кооз. Мен эми айтып атпайм, Ысык Көл районунун Чоң Сары Ой айылынан төрөлгөм. Ошол жактан 10 жылдык билим алгам. Ошол мектепте окуп жүргөндө эле өзү көркөм чыгармачылык кружоктору бар эле. Жаңы жылдарда, майрамдарда ырдап жүрөр элем. Анан Кыргызстан мамлекеттик медициналык институтуна өткөндөн кийин аякта дагы ушундайларга катыштым. Өзү көркөм чыгармачылык кружокторуна студенттик жаз фестивали деген фестивалдар жылда жазында болчу. Ошонун ар бирине катышып келчүмүн. Анан бияка иштеп келгенден кийин деле оорукананын ар түрлүү майрамдык кечелеринде Сармерден ошо ооруканада өтөт. Ошонун баарына катышам. Ошонун баарында ырдайм. Анан 2004 жылдан бери
Бугу эне элдик тобу деп райондо шайыр апалар тобу бар. Элдик топ, бугу эне элдик тобу. Элдик топ дегенде мына амалгамыз ошого катышып, ошондон бери уюшулгандан бери катышып келем. 2 врач эже, калгандар мугалимдер, 11 байбиче барбыз. Көп конкурстарга катышабыз аяктан дагы. Чуңкурчакка барып келдик. Ошо шайыр апалардын конкурсуна катыштык. Дагы Бишкекке бардык 2 жолу. Ошо жана 2018 жылы Роза Отунбаеванын демилгеси менен Кыргыз республикалык бешигыры конкурсу жарыяланды. Ошого деген 57 республиканын 4 бурчунан катыштык, 7 облусунан. Ошонун 57-нин ичинен 2-нчи орунду алып байгелүү орунга татып келдим. Ошо бешигыры, элдик ырын ырдап берген. Ансыгандай ошентип азыркыга чейин ырдап келем. Şar için basıp yürüdüm, anladı ak burultu nesinde bir oygonup uykusundan cımındaşkan ottoru frunu zemdin geçindegi bakıp suda yattı unutmadı. Andağı appak güldöy külgönüdü. Altını ayta verdin jetine albay, kaldırbay bu dünödön bilgenidi. Unçukpay meni tikteyt bagdaraqtar, жүрөктө сагынчыма карашкансып, негедир канаттуулар учуп өтсө сезилет сени көздөй бараткансып. Элесиңди көзүм талбай, азыр мен амалым жок алыс жакта. Түшүмдө күндөзүңдү жолуп турам, ырахмат миң меритебе махабатка. Түшүмдө күндө сени жолуп турам, ырахмат миң меритебе махабатка. Ырахмат миң меритебе махабатка, махабатка. Эң башкы максат элге саламат жашоо тартуулоо деген каармандарыбыз канчалаган бейтаптарга өмүр тартуулап, кыргыз элине кызмат кылууну чечип, ушул кесипти багыт алган мыкты кесип ээлеринин катары үзүлбөсүн дейли.